Абдыхалил мырза 90-жылдан тарта ээр токумдарды жасап, ортодо бир аз тынуу алып, кайрадан өзүнүн сүйгөн ишине кирише баштаган. Бул өнөр ага жаратылыштан берилген. Ээр жасоо өтө узак процесс экени баарыбызга маалым. Бирок бүгүнкү күндө каарманыбыз ээрди 2-3 саат ичинде чапканга жетишерин айтты. Азыр мына кече Таштайнар балбан менен Аравиянын көчмөндөр ойнуга барганда ошондо алдын жыгытып койгон эдим да, бул катып калыптыр. Саатты көргөн эмесмин, бирок 4 саатта чаап бүткөм да бирегерди. Атапта кычыраган жигит эдим. Азыр деле мына электрический ара менен алып ташасам болот, бирок бул материал куруп калыптыр да. Ошентип азыр мына баштадык. Мына мектептерде окуганда алгебра, математика болобу, адабият болобу, адамдар жасса мен сүрөт тартып отура берем. Биягынан баштайм дагы, арт жагынан сүрөттү. Эки парак жазылгыча арт жагынан уже сүрөт менен ортого жетип барат да. Метр колдонбойм. Мана шу өлчөптүрүп эле меме кылып, Кудайдын берген таланты да бул. Ээр катуу жана сапаттуу болуш үчүн ишти алгач жыгач тандоодон башташ керек. Кыйылып келген жыгач нымдуулугун жогото электе ээрдин формасын чыгаруу алда канча жеңил болорун кошумчалады. Көк талдан кара талдан чабат экен, айылда кара тал жок экен. Болгондо да мындай аралап ташат экен да, ичиге чирип кетет экен да. Анан бирөө айтты, көктеректен чаба бер деди. Көктеректен чапсам көктерек тап ташап келсе ийрейип кетет деди. Анан бир көрөйүнчү деп ошонун бери көктерек менен чаап ошол көктеректен меме кылып жасап келатам. Бул катып болот экен, куругандан кийин мык зор өтөт да. Азыр мына катпаганга байланыштуу сууду сээп, анан жибигиче өзүм кеп кеткенде ырыспайдын ырларынан ырдап калам да. Издемесенин арасынан элдердин, тизмегенен элдердин бактарынан барлап куу жерлерден сен аламды кайгыртууга жаралсаң, мен аламды дайынсың деп кайгыртууга келгемин. Ана энди таяр болду окшойт. О, мына Абдыхалил уста өзүнүн ишинде өлчөөчү курал же калем колдонбойт. Менин эң жакшы куралым көз жана манжаларым дейт ал. Ар бир бурчун жана узундугун кол менен эле эсептейт. Анан мунун диагоналын мынандай формасын мисалы үчүн мен метрде эле эсептебейм. Өзү художникмин да, сүрөттөйм, атты дагы бир балаларды сүрөттөп тартып берем. Метр эсептебейм дагы, мынандай эттирип эле кол менен эле өлчөп мына ушинтип алып келип. Байланыштуу чаап жүрөм. Мына кокон эгер деп коет, кашы, касканы эгер. Мисалы үчүн адамдар булакка эңкейгенде путтун мынау тизе бул жерге келип такалат дагы такым менен эткилешип калат. Ошондо багы чабанда эки колдаптан ары булакка ташай берсе болот. Муну мисалы үчүн азыр мына чаптык, кургагандан кийин алиф берем. 2-3 сыйра алиф бергенден кийин мынандай жалтырап калат. Алиф мына караңыздар, мына алиф болуп жалтырап турат. Анан кийин алиф кургандан кийин колго тармашпай турган болуп кургандан кийин анан сууга терини ташайм. Сууга терини катта дарага барып ташаганда мынандай делпилдетип, терини бир 6 күндө ийге келтирет экен да. Мыктаганда мынандай терини жаткызып туруп, 2-3 жерде мыкты берип туруп, красканы берип туруп, ана раңды берип туруп, ана мыктайм. Анан жок, терини каптагандан кийин
полный каптап туруп красканы берсе, адамдар айтат бул эске керек экен дейт. Мына краскалагандан кийин анан мынан эгерди меме кылып туруп, анан мынандай дагы бир секрети бар. Бул кокон эгер улак эгер мына урунту эки жерден тешилет. Эки жерден тешилгенден кийин жип бул жагынан кирип, ал жагынан эле сыртка чыгат дагы мына аяк кеңирээк болуп, улакка такымды көтөргөндө батыраак ашат. Каарманыбыз эрлерди тааныш билиштерге жана эрди саткан соодагерлерге буйрутма менен жасап берет. Ар бир кардардын өзүнүн шартына жана капчыгына жараша бааны коет. Буга чейин эр токумду $200 баштап $600 чейин саткан. Айзада Нурадилова, Гүлчурок Азымкулов, New TV.